Мен ошо турган эмесин иши кылып койдум. Мени кечирип койгула. Экинчи кат албайт. Ошто улуттар аралык кастыкты козотууга шектелген жаран Бишкектен кармалды. Улуттар аралык кастыкты козотууга шектелген 36 жаштагы киши Бишкек шаарынан кармалып, Ош шаарына алынып келинди. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгы билдирди. Маалыматка ылайык ал жасаган иштери үчүн изденип жаткандыгын билип, Бишкек шаарына из жашыруу үчүн качып кеткен. Шектүү Instagram баракчасы аркылуу мыйзамсыз чакырыктарды жасап келген. Учурда тергөө иштери уланууда. Булак суу берекежи. Чүйдө Mercedes-Benz менен скутер сүзүшүп, бир адам каза болду. Чүйдүн Ивановка айылында жол кырсыгы катталып, скутер айдаган жаран каза болду. Бул тууралуу облустук жол милициясы бүгүн 8-июлда билдирди. Маалым болгондой, кырсык 7-июлда катталган. Анда Mercedes-Benz үлгүсүндөгү унанын 25 жаштагы айдоочусу күн чыгышты көздөй бара жатып, катуу ылдамдыкта карама-каршы келе жаткан скутер менен сүзүшүп калган. Кырсыктын кесипетинен скутердин 36 жаштагы айдоочусу жеринде каза болгон. Ал эми Mercedes-Benz'деги 52 жаштагы жүргүнчү аймактык ооруканага жаткырылган. Азыркы учурда тергөө иштери жүрүүдө. Тажикстандын Душанбе шаарында Кыргызстандын желектери илинип, Садыр Жапаровду тосуп алууга кызуу даярдык көрүлүүдө. Ырчы Аскат Музабеков жүктөгөн сүрөт видеодон Кыргызстандын желеги имараттарда жаркырап турганын көрүүгө болот. Ал Тажикстан маданият кызматкерлерин аэропорттон жылуу тосуп алганын айткан. Бүгүн президент Садыр Жапаров мамлекеттик сапар менен Тажикстанга барат. Сапардын алкагында бир катар жолугушуулар, эки өлкөнүн искусство ишмерлеринин катышуусунда түбөлүк достук концерти пландалууда. Бишкекте опузал аппарат талап кылган блогер кармалды. Ички иштер башкармалыгынан билдиришкендей, ал тез тамактануучу кафелердин биринде санитардык нормалардын бузулушун аныктаган. Ачыкка аны чыгарбаш үчүн 100 000 опузал алаган. Болбосо маалыматты ачыкка чыгарам деп коркуткан. Натыйжада 25 жаштагы блогер милиция бөлүмүнө жеткирилген. Ошондой эле ал кармалгандан кийин тартип сакчыларына 100 000 сом берип, ишти жөнгө салууга аракет кылган. Жана параны берип жаткан жеринен кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Мегаком компаниясынын мурдагы директору мас абалында унаа айдап кармалды. Бул тууралуу патрулдук милициядан өздүк булактары 24 KG редакциясына билдирди. Маалыматка караганда, Гелваген унаасы 6-июлга караган түнү Чүй проспектиси менен Абдурахманов көчөсүнүн кесилишинде токтотулган. Айдоочунун мас экени аныкталган. Кийинчерээк экспертиза муну тастыктаган. Учурда унаа айып жайга киргизилип, айдоочунун күбөлүгүнөн ажыратуу маселесин кароо үчүн иш сотко жөнөтүлгөн. Белгилегендей, кармалган жаран Мегаком уюлдук компаниясынын мурдагы башкы директору Нурлан Мамытов болгон. Сүйлөшкөн кызым менен жүрсөм 4 бала сабап кетти. Үстүздөгү жылдын 5-июлунда Сокулук районунун 1-Май айылында белгисиз адамдар тарабынан Рысалиев Усман аттуу жаранын катуу токмоктолгондугу боюнча билдирүү түшкөн. Биздин редакция жабырлануучунун абалын билүү үчүн улуттук госпиталга барып, аты аталган жарандан окуянын чоо жайы боюнча маек алып келдик. Анда жабырлануучу 1-Май айылында дүкөндө токтогондо 3-4 адам жабылып тепкиге алышканын, натыйжада баш мээси чайкалып, жаак сөөктөрү сынып кеткенин билдирди. Жогорудагы жагдайдан улам Чүй облустук ички иштер башкармалыгына кайрылганыбызда Сокулук РИПке арыз жазылганын, учурда тергөө иштери жүргүзүлүп, тиешелүү иштер аткарылып жатканын билдирди. Бишкекте 9 жаштагы бала чупа-чупс чутуп алып, дарыгерлер ашказандан желим таякчы алып чыгышты. Окуя 5-июлда болгон. Эне жана баланы коргоо борборуна 9 жаштагы бала ичи ооруп жатканын айтып кайрылып, медиктер аны 3-балдар ооруканасынан жиберишкен. Дарыгерлер ал чупа-чупс чутуп алганын аныктап, гастроскопиядан кийин ашказандан желим таякчы алып чыгышкан. Баланын абалы туруктуу экени, үйүнө чыгарылганы кошумчаланды. Саламаттык сактоо министрлиги балдарга жатарда ар кандай тамак аш бербөөгө чакырды. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Мен Кудайбердиев Абдынурдун апасы болом. Атым Зинат. Биз сиздерге чыгып жатканыбыздын себеби балама чоң операция керек болуп жатат. Кулагы укпайт, бир кулагыбыз такыр эле жок. Балам 6 жашар болуп калды. Эч кандай сөздү сүйлөбөйт.
баламдан апа деп сүйлөгөн сөзүн уккум келет ушул күнгө чейин. Кудайым пешенесине жазган экен, ушул эл арасында сүйлөп кетсе экен деген үмүтүм бар. Жардам бериңиздер кыргыз эл. Кайдыгер карабаңыздар. Врачтар менен сүйлөштүк. Врачтар үмүт берип жатат. Операциядан кийин баланын развитиясы өсүп сүйлөйт дейт. Себепчи болуп жардам бериңиздер. 5 сом 10 сом болсо да кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Алладан кайтсын сиздерге. Аллахым разы болсун сиздерге. Себепчи болуңуздар, кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим. Биздин реквизит номерлерин бардыгы өзүмө караштуу 0333 Зинат деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 3798 Урунбек деп чыгат. Кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим, жардам бериңиздер. Буга чейин сиздерге маалымат катарында айтканбыз, Насырдин Исанов көчөсүнүн жээгинде жайгашкан көчөдө бул жерде аллея курулуп парк катары жасала турган болуп, учурда жумуш Ош шаар мэри Жеңишбек Шерматовдун тапшырмасына ылайык кызуу жүрүп жатат. Шаар мэри мындан ары дагы бул эс алуу багын ушул жер менен токтотуп калбай, толук түрдө улантып, Ак Буранын жээги менен Вакапов көчөсүндөгү көпүрөгө чейин баралы деген атайын чоң бир проектти жасатып, анын алкагында учурда жумуштар жүрүп жатат. Алсак, бул жердеги катар турган имараттарга буга чейин эскертүүлөр берилген. Учурда аларды алып салуу, четинен бузуу жумуштары бүгүндөн башталды. Насырдин Исанов көчөсүнүн жээгиндеги курулуштарды алып салуунун алкагында бул Россия нефть май куюучу бекети болгон. Бүгүн бул май куюучу бекет толук ишмердүүлүгүн токтотту. Атайын белги катары кызыл мондай лента коюлуп, бул жерге УМЭСтин муниципалдык менчик башкармалыгынын техникалары келип, эскертүү катарында бир катар жерлерин бузуп беришти. Ал эми ээлери, бул жердин уюштуруучулары 3 күн аралыгында толук май куюучу бекетти бузуп, бул жерди алып чыгып, жерди бошотуп коюуну убадалады. Ал эми мындан ары май куюучу бекеттен сырткары дагы бир топ коммерциялык багыттагы курулуштар бар. Аларды дагы алып Ак Бура дарыясынын жээгин ачуу иштери улантылат. Буйруса бүгүн мына 7 июль шаарыбыздын көрктөндүрүү максатында мэрибиз Жеңишбек Шермаматовичтин тапшырмасы менен Ак Бура дарыясы жалпы көрүнүп турсун, ушул жерлерде жалпы зданиялардын баарын бузуп, гараждарды тазалап, парк кылайлы деген максатта программа иштелип жатат. Ошонун негизинде биринчи акыйкат калыстык үчүн ушул фирмадан, ушул заправкадан баштадык. Ушул жерди бузуп 3 күн ичинде тегиздеп, дальше өйдөнү көздөй калган зданияларды, гараждарды бүт бардыгын суноо иштери жүрөт. Буйруса ушул жолдон өтүп баратканда Ак Бура дарыясы көрүнүп турат. Шаркыраган Ак Бура дарыябыз көрүнүп турсун. Ушул мостко чейин, аллеяга чейин бүт бардыгы тазаланат. Тазаланып парк болот бардыгы жерлерчи.